Эгерде сиз самолетту биринчи класстагы кымбат баалуу орундукта учсаңыз, учак кулай турган болсо, кадимки эле эконом класста учуп бараткандар менен кошо кулайсыз. Мага азыр ден соолук керек. Миллиардер бай болсом дагы аны мага эч ким саткан жок. Жашоодо эмнелерди гана көрбөдүм. Менде азыр материалдык жактан эч кандай чектөө жок. Менин байлыгым кээ бир мамлекеттердин байлыгынан дагы көп. Бирок ал байлыктар мени сактай албай турат. Жашоомдо мен үчүн эң чоң максатым болгон Apple компаниясын түптөдүм. Аны дүйнөдөгү эң алдыңкы, эң кымбат корпорацияга айланттым. Колуңуздагы iPhone дагы менин эмгегим. Мен максатыма жеттим. Мен тоодун эң бийик чокусуна чыктым. Бирок ал максаттарга жетүүдө өмүрүмдү, ден соолугумду садага чаптым. Ушундай. Мени түшүндүңүздөр деп ойлойм. Жашоодогу эң чоң бакыт бул жаныңызда чын дилиңиз менен баарлаша турган жакын адамыңыз же досуңуздун барлыгында. Стив Джобс өзүнүн ою боюнча жашоо тууралуу эң керектүү деген 5 нерсени белгилеп айтып кеткен. Биринчиси, балдарыңызды тарбиялап жатканда бай болууга эмес, бактылуу болууга үйрөткүлө. Анткени алар чоңойгондо бардык нерсенин баасын билишет. Экинчиси, тамак ашты дары катары азыктаныңыздар. Болбосо дарыны азык катары колдонуп каласыз. Сизди жакшы көргөн адамдар сизден кетүүгө 100% себеби болсо дагы, сизди мына таштап кетем деп турган чакта дагы сизден кетпөөнүн негизги бир себебин табышат. Таштап кетишпейт. Андыктан сизди жакшы көргөндөрдү баалай билиңиз. Адам болуп жашоо менен адамгерчиликтүү адам болуп жашоонун ортосунда чоң айырма бар. Эгерде сиз тездикти кааласаңыз, анда жалгыз басыңыз. Эгерде алыска барууну кааласаңыз, анда чогуу барууга үйрөнүңүз. Эми дүйнөдөгү эң алты мыкты доктор жөнүндө